Ел азамат, канча тонна бал алдыңар? Айганыш Чотоева үй бүлөсү менен биргеликте 25 жылдан бери бал өндүрүшөт. Алар Ош облусунун Карагулжа районунун Капчыгай айыл өкмөтүнүн тоолорунда бал челектерин кармашат. Жыл сайын 10 тоннага чейин бал чогулткан каарманыбыз бал азыгы туурасында кеңештери менен бөлүшөт. Жактыңбы? Балды таза бал экенин тандоо үчүн бир эле жол бар менин түшүнүгүмчө. Бул бал биринчи чыкканда мындай биринчи тартканыбызда мындай суюк бал болот. Мындай суюк бал болот, бардыгында эле пчелотторго белгилүү. Андан кийин таза бал өзү эле сентябрга калбай мындай болуп тоңот. Бул быйылкы эмес, былтыркы бал. Бул муздачкычка салбаса деле өзү ушундай кристалдашып тоңот. Канчалык суук болгон сайын бул катуу тоңот. Көбү бул мындай кристалдашкан балды сахар деп ойлошот. Негизи ушундай кристалдашкан тоңгон бал бул таза бал болуп эсептелинет. Канчалык катуу тоңсо, ошончолук таза бал болот. Дагы бир айтып кетчү нерсе, мен балдардын өңдөрү жөнүндө айтып кетейин. Мына бул былтыркы бал, бул тоңуп турат. Ал эми бул биринчи тартым бал, бул экинчи тартым бал. Ал эми бул үчүнчү тартым бал. Бул түстөрүнөн айырмачыланат. Бул чөптүн жаңы чыгып келаткан мезгили, ал эми бул чөптүн бышып турган мезгили. Ал эми бул чөптүн бышып кайра кайтып бара жаткан мезгили болуп, үчөөнөн ушу түстөрүнөн айырмаланат. Негизи адамга, организмге пайдалуу бал чөптүн жаңы чыгып келе жаткан мезгилиндеги бал эсептелинет экен. Бул мен сунушта 25 жылдык тажрыйбамда мен адамдарга биринчи тартым балды сунуштайм. Себеби чөптүн жаңы мезгилинде ошо витамин көп болот экен. Күн тийбеген жерлерге сактай берүүгө болот буну. Жертөлөлөргө сактаса дагы болот. Бул бал канча жыл турса дагы кайра бузулбайт, кайра күчүнө кирет. 3 жылдык, 4 жылдык, 10 жылга чейин сактаса дагы болот. Буну негизи өзүбүз бал бузулуп кетти деп айтабыз. Анда өзүбүз мисалы үчүн кашыкты салганда суу эмес, кургак кашык менен салсак, ушундай бир идиштерди дагы айнек идиштерге салсак, бул дагы көпкө сакталат. Ошондо гана бузулат. Андан болбосо таза бал өзү эч качан бузулбайт. Балды да ичүүдө туура пайдалануу керек. Буну эртең менен ачкарын жылуу сууга, кайнак суу болбойт. Ошого бир кашык балды салып, аралаштырып ичүү керек. Бул организмге абдан керектүү болот. Кайнак сууга салса, балдагы витаминдер жок болуп калышы мүмкүн, күйүп кетиши мүмкүн. Айганыш Чотоеванын атасы Омур Чотоев мындан 50 жыл мурда балчылык кесибин баштаган. Андан кийин оол кыздары ата жолун жолдоп, бүгүнкү күнү небереси да балчылык кесибин тандаган. Бул балчылыкты 1967-68 жылдан бери өндүрүп келе жатабыз. Башында 20 ящик болсо, азыр 300дөн, 200дөн бал челекти кармашат. Андан кийин биздеги 3-чү мундагы пчеловод, бул азамат болот, булар 3-чү мундагы пчеловодтор, булар улап жаңыдан үйрөнүп келе жатышат. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.